Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде апта ичиндеги орчундуу окуяларды талдаган Жума баян көрсөтүүсү. Аны мен Чынара Нурсеитова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Карызы кечилсин деген жеке компанияларга кайсы аткаминерлер менен эл өкүлдөрүнүн тиешеси бар? Өкмөттүн сунушу кимдин кызыкчылыгын көздөйт? И почему-то здесь Минфин долгое время у многих компаний не брал деньги. Вот здесь проблема. Тут проблема не в списании. Мамлекеттин карамагындагы ишканалар рентабелдүү эмес. Алардын өнүгүшүнө эмне тоскоолдуктар жаралууда? 30 жыл мурда курулушу токтоп калган Бишкектин ЖЭВ-2 ишке кириши мүмкүн. Анын тегерегиндеги жашаган тургундардын келечеги эмне болот? Соңку 2 жеңиштин даамы. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын рейтингинде 3 позиция жогору көтөрүлөт. Кыргыз өкмөтү 1990 жылдары приватташтырылып кеткен 19 менчик компаниянын 1 миллиард 248 миллион сом карызын кечүүнү сунуштады. Аны ишке ашыруу үчүн тийиштүү документтин долбоорун Финансы министрлиги Жогорку кеңештин кароосуна киргизди. Документтин негизги максаты банкротко учурайын деген компанияларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат комитетинин маалыматында жеке тараптарга таандык компаниялар өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан тарта 2000 жылга чейин Германия, Түркия, Орусия, Жапония, Индия өңдүү өлкөлөрдөн жана Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банктан техникалык кредит алышкан. Бардык эсептер доллар валютасында жүргөн. Ал учурда 1 доллар 13 сомго барабар болгон. Бирок сомдун жыл сайын куну кетип, девальвацияга учурап отуруп, насыяларды кайтаруу кыйынчылыгы жаралды. Жыйынтыгында карыздар ишканалардын бересеси баштагыдан 4-5 эсе өсүптүр. Каржы министрлиги чет өлкөлүк валюталардын кескин өсүп кетүүсү ишкерлерди алсыратып, алардын бизнесине тоскоолдуктарды жаратып жаткандыктан алардын карызына көз жумуп коелу деп сунуштап жатат. Чындыгында банкротко учурайын деп калган жеке тараптардын ишканаларына мамлекеттик колдоо болгону жакшы деңизчи. Бирок карызы жоюлсун деп 19 ишканадан түзүлгөн тизмеде жылуу жумшак Жогорку кеңеште отурган депутаттарга таандык компанияларда кирип калганы кызыктай абалды жаратты. Карыздар айрым объекттер белгилүү саясатчылардын тууган уругуна же дос чарына, болбосо ири бизнесмендерге тиешелүү болуп чыкты. Мындай жагдайда сунушталып жаткан долбоор кимдин кызыкчылыгын көздөйт деген суроо туулат. Баса мындай демилге буга чейин да бир нече жолу көтөрүлгөн. Жекеменчик ишканалардын карызын жоюп салуу кимге пайда, кимге зыян? Же чындап эле бул өкмөттүн айласыздан жасап жаткан ишиби? Кененирээк кийинки материалда. Частный компаниялардын прихватизированный 90 жылдары бекер алып алган, чиновниктер бүт алып алган компанияларды 1 миллиард 300-дү списаниеге парламентке алып келет. Депутат Эльвира Сурабалдиева айтып жаткан компаниялардын көпчүлүгү жүргүнчүлөрдү ташыган транспорттук ишканалар. Жалпысынан өкмөт жеке тараптарга таандык 19 ишкананын карызынан кечип салууну көздөөдө. Алар мамлекет алдында 1 миллиард 248 миллион сом карыздар. Баары эгемендүүлүк алгандан тарта 2000 жылга чейин Түркия, Орусия, Индия, Жапон сыяктуу өлкөлөрдөн жана Дүйнөлүк банктан техникалык кредит алган. Карыздарды кечүү боюнча долбоорду Дастан Бекешев жетектеген 6 эл өкүлүнөн турган жумушчу топ талдап чыккан. Кимдир бирөөгө автобус, кимдир бирөөгө дары же айыл чарба продукциясы берилген. Аларды 3 ай иштетип, анан акча жүзүндө кайтаруу керек деген шарт болгон. Бирок насыялар доллар 13 сомго бааланып турганда берилгендиктен, кийин курс кескин көтөрүлгөндө көбү төлөй албай калган. Анан айрымдары реконструкция кылган. Ошол кезде Финансы министрлиги да алардан карызды доолаган эмес. Көйгөй дал ушул жерде. Биз азыр ал кредиттердин 50% төлөтүп, калган жарымын жана туум менен жаза пулду жоёлу деп сунуштадык. Демек мындай жол менен карыздар компаниялар ошол мезгилде алган насыяларын кайтарган болуп калат. Белгилегесек, карыздарына көз жумуп коелу деген 19 менчик ишкананын дээрлик бардыгы Союз кулагандан кийин приватташтырылган. Бересеси эң көп деп саналган Касиет жип ийрүү фабрикасынын карызы 562 миллион сом. Ээси Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков. Анын ишканасы эмне үчүн карызынан кутула албай жатканын билүү үчүн кабинетине барып таппай, эл өкүлүн жыйындар залынан жолуктурганыбыз менен сурообузду жоопсуз калтырды. Мен сурап туруп берейин. Помощника дайте, чтобы мы связывались. Мен байланышып туруп берейин. Сиз бе помощник? Мен азыр келем.
Олчойгон карыздары бар менчик компаниялардын тизмегин укук коргоочу Токтайым Үмүталиеванын күйөөсү Жунушбай Үмүталиев башкарган Транссоюз Азия ишканасы да толуктайт. Анын мамлекетке болгон бересеси 85 миллион сомдон ашуун. Аталган компания 1994 жылы Манастын 1000 жылдыгына карата автобус алган. Ал кредитти таңулап өзүнүн мойнуна албаш үчүн жана акционердик компанияларга мамлекет өткөзүп берген мойнуна. Кредит алынган аябай кымбатпады. Ошол кезде автобустар 10 эсе арзан автобустарды 10 эсе кымбат кылып жаздырып беришкен. Турция болсо бул газын кечип койгон мамлекет. Ошол эле предприятияда 500ден жакын кишилерди кармап иштетип атат. Эч бир киши, эч бир компания эптеп-септеп ушундай кредит менен 500ден иштетип аткан жок. Баса карызы жоюла турган компаниялардын катарына депутат Дастан Бекешевдин группалашы Тимур Матыевдин ээлигиндеги Фармация аттуу ишканасы да киргизилген. Ал убагында 37 миллион сомдук насыя алып, туумдары менен азыр 118 миллион сомго өсүп кеткен. Тизмеде менин досумдун да компаниясы бар. Бирок ал карыз алынып жатканда окуучу болчу. Негизи бул мыйзамды кабыл албай койсо деле болот. Бирок анда бир эле жолу бар. Бул компанияларды банкротко учуратуу керек. Эгер алар банкротко учураса, ошол калган каткан имараттарды сатышат. Бирок аукциондо баасы арзандай берет. Акырында азыркы карызынан да төмөн баага ошол эле кожоюндар сатып алат. Мындан мамлекет эмне утат? Мамлекет алар менен дагы 5 жыл соттошот. Анан мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн суммадан да аз акча алат. Демек мамлекет утат. Я его тоже долги посмотрел. Иши жүрүшпөй кыйраганы жатат деп айтылган компаниялардын мамлекет алдындагы карызын кечип салуу сунушу буга чейинки президенттердин убагында да байма-бай көтөрүлүп келген. Эң акыркы жолу депутат Иса Өмүркулов 2017 жылы транспорттук ишканалар алган насыяларды кечип салуу керек деген демилгесин парламентте айтып чыккан. Бирок ал сунуш жогорку кеңештин колдоосун тапкан эмес. Бул келсе сөз түрдө бюджет жана финанс комитетине келет бизге. Биз каршы болобуз. Кимдин кызыкчылыгы отат деп ойлойсуз бул? Демек бирөөнүн кызыкчылыгы бар. Жеке кызыкчылыгы бар. Биз депутаттар өткөзбөйт, көбү колдобойт муну. Жок, аны караш керек. Эмнеге алган, эмне себеп менен алган, эмне максат менен иштетилген. Шуну караш керек. Мисалы үчүн эгерде баштан туура эмес алынган болсо же объективдүү себеп болсо аны карашса болот. Бирок кечиргенге барбаш керек да. Мисалы үчүн эгерде жөнөкөй мугалим айлыгынан салык төлөбөй койсо, тим эле салык кызмат артына түшүп алат да. Жок болуп кеткен баягы Союздагы андан кийин карыз болгон ишканалар бар, бүгүн алар жок. Ошондойлорду ушу мамлекеттин мойнунда илинип турбаш үчүн тазалоо жөнүндө буну кечип списание кылып жиберсе болот. Ал эми бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү барлардыкын анан жана пролонгация деп коет, ошондой кылып турса, бул кичине туура эмес болуп калат. Азыр мыйзам долбоору кайра артка кайтарылуу алдында туруптур. Анткени Финансы министрлиги документтин долбоорун өзгөртүү үчүн кайра каралып жатканын кабарлады. Министр Бактыгүл Жээнбаеванын белгилөөсүндө карыздар ишканаларды тыкыр иликтеп, насыяны кайтаруу мүмкүнчүлүгү барларды аныктоо керек. Себеби жеке тараптардын ири суммадагы карыздарын жоюу менен жаман өнөкөткө жол бербөө зарыл. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Ушул эле мыйзам долбооруна 6 мамлекеттик ишканада киргизилген. Алардын карызы 2019 жылдын 1-январына карата маалымат боюнча 988 миллион 796 миң сомго жеткен. Тажрыйба көрсөткөндөй, мамлекеттик ишканалар рентабелдүү эмес. Мындай объекттердин эффективдүүлүгү жыл сайын төмөндөп, алардын кирешеси түшүп жатат. Буга Дастан заводу, Альфа Телеком, Кыргыз Телеком, Эйр Кыргызстан ишканалары мисал. Негизи мамлекеттин башкаруусундагы компаниялардын көйгөйү бийликтин баш оорусу. Дээрлик көпчүлүгү карыз коола болсо, айрымдары илең-салаң иштеп эптеп өзүн өзү камсыздайт. Ийгиликтүү иштеп казынаны кампайтып жатканы жок эсе. Мамлекет жыл сайын алардын чыгашасын жабуу, карыздарынан кутулуу, жаралган көйгөйлөрү менен күрөшүү менен гана убара. Буга эмне себеп? Адистердин пикиринде, мамлекеттин карамагындагы компаниялардын башкаруу системасы улуттук экономиканын кызыкчылыктарына туура келбейт. Жалпылап айтканда, мамлекет ишкана башкара албайт жана менеджерлик жактан аксайт. Мындан улам эксперттер арасында мамлекеттин үлүшү бар компанияларды сатуу керек деген пикирлер бар. Негизи аларды мурда эле жеке тараптардын колуна өткөрүп бериш керек эле деп ой жүгүрткөндөр басымдуу. Бул кадам менен биринчиден ошол бар менен жоктун ортосундагы мам ишканалардын кирешелүү тармакка айланышына жол ачылмак. Казынага түшкөн салыктын көлөмү көбөйүп, иш орундары түзүлмөк.
Анткени менен мамлекеттик мүлктөрдү сатпай туруп, бул ишканаларды натыйжалуу иштеткен өлкөлөр бар экенин эске алуу керек. Мисалы Кытай, Жапония жана Түркия мамлекеттик үлүштөрүн кирешелүү тармакка айлантып, калкты жумуш орундары менен камсыз кылып иштеп жатат. Бирок мындай кыял Кыргызстанда ишке ашышы күмөн. Анткени бизде компаниянын директорлор кеңешин мамлекет белгилесе, ал кеңешме башкармалыкты белгилейт. Иш жүзүндө майлуу жерди жогорку жактагылар ишенип жөнөткөн адам гана ээлей алат. Альфа Телеком деле алгач жеке тараптын ээлигинде болгону эсиңизде болсо керек. Улутташтырылгандан кийин анын иши мурдагыдай илгерилебей, жыл сайын кирешеси азайып бара жатат. Теманы кесиптешим улантат. Депутат Дастан Бекешев Мегаком компаниясын мамлекетке өткөргөндөн бери эч кандай жылыш болбогонун айтат. Тескерисинче кирешеси жылдан жылга төмөндөп жатат. Азыр жарандар интернетти көп пайдаланып калышты. Ошондуктан Мегакомдун кирешеси кескин төмөндөп кетти. Мисалы 2017 жылы 1 миллиард 200 миллион сом болсо, 2018 жылы 1 миллиард 70 миллион сом киреше тапты. Быйыл көп болсо 1 миллиард сом чыгат. Же андан да аз болуп калышы мүмкүн. Жылдан жылга киреше төмөндөп жатат. Анткени азыр биз бирөөгө телефон чалганда деле WhatsApp аркылуу чалуу кылып жатабыз. Адамдар интернетти максималдуу колдонуп калышты. Ошондуктан аны чыгашага учуратып жок кылып салбай сатуу керек. Экономика боюнча серепчилердин баамында Мегаком жок болуп кетүү коркунучунда. Учурда мурдагы система менен иштеп жатат. Эгерде дүйнөлүк интернет ишке кирсе, үн аркылуу байланыш түзгөн уюлдук операторлор күчүн жоготот. Анда Мегаком чоң соккуга учурайт. Эгер аталган компанияны сатыга койсо деле мурдагы баасына чыкпайт. Ошого чейин жеткирбеш үчүн же модернизация кылыш керек. Бул деген үнгө баягы связьты саткандан баш тартып интернеттин провайдер баягы бизде диджитал касса деген долбоор бар. Ошол долбоор менен биргелешип баягы уюлдук операторлорду толук провайдер кылыш керек да. Ретранслятор кылыш керек. Аларга кошумча жанакы бизнес жасоочу мүмкүнчүлүктөр бериш керек. Ушул дата центрлерди курдуруш керек да. Ал үчүн алардын баягы кирешесин бөлүп, бир бөлүгүн ушун модернизацияга жөнөтүш керек. Менин маалыматым боюнча ал кирешелери толугу менен мамлекеттик баягы бюджеттеги болгон жетишпектиктерге, ушул дефициттерге жабылып кетип атат да. Практика көрсөткөндөй, Кыргызстанда жеке компаниялар мамлекетке өткөндөн кийин артка кетет. Эксперттер мындан улам мамлекет начар менеджер деген пикирин айтышат. Баарына бирдей жакшы карай албайт да. Ошондуктан бир жерден бир жерди карабай коет жакшы. Карабай койгондо тиги жакта иштеген адамдар бул оокат элдики дагы, эч кимдики дагы. Ушундан канча пайдасын алып келсе пайдалана берели, мындай стратегиялык кадамдарды жасабайлы, анткени жоопкерчилик тартып калабыз, ката кетирбесек деп. Жогот мындай абалын жакшыртууга кадам таштабай, ошол пайдалана берет да. Ошону менен ишкана жок боло берет. Базардын абалы өзгөргөн замат ишкана мындай пайда алып келүүчү ишканадан кайра чыгаша алып келүүчү ишканага айланат. Аны кой жашасын деп мамлекеттик бюджеттен акча бөлө баштайт. Ошентип ишкана мамлекетке пайда алып келгендин ордуна мамлекетке зыян алып келе баштайт да. Мамлекеттик мүлктү жакшы башкарып, жыйынтык чыгарган өлкө катары Сингапурду мисал кылсак болот. Аталган өлкө мамлекеттик компанияга ээлик гана кылат да, ишти жеке инвестор же менчик компаниялар жүргүзөт. Бул тажрыйбаны Кыргызстанда ишке ашыруу учур талабы. Деген менен мындайда көзөмөлдөөчү органдардын кийлигишүүсү, өлкөдөгү сот адилетсиздиги негизги көйгөй дейт көз карандысыз эксперт Темир Ажыкулов. Жеке секторга баарын эле ипекер сатып жүрбөй, анда ушу мамлекеттик мүлктү башкаруусун анда жеке компанияга берели. Ошол жеке компания келип милдеттенме алсын мойнуначы. Мен ушул компанияны мынакей, ушул системаны коем, ушул максаттарды койгон атам, стратегиям ушундай, ушунча жылда мынча миллион табам, мынча силердики, мынчасы меники дегендейчи. Бул ачык, айкын, так болот да. Аны бергенден кийин дагы бир бизде чоң көйгөй бар Кыргызстанда. Бул эмне? Бул биздин мамлекеттик башка укук коргоо органдары, текшерүүчү органдардын кийлигишүүсү да. Алар дагы эле бул мамлекеттик мүлк да, демек биз дагы эле укугубуз бар экен да деп эле ошол ар бир ишканага келип, ошол ишкананы кыйнап, коркутуп, үркүтүп, ошол нерсе дагы эле бар. Бул ачык нерсе, биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Тилекке каршы ушундан арыла албайт такырчы биз. Кыргызстанда 99 мамлекеттик компания болсо, анын 91-и киреше алып келбей, тескерисинче аны алдыга жылдыруу үчүн бюджеттен каражат бөлүнүп турат. Калган 8-инде деле алгылыктуу иштер байкалбайт. Адина Досумбетова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.
Кылычын сүйрөп кирип келе жаткан кыш Сокулук районунда жайгашкан Бишкек шаарына тийиштүү 30 жыл илгери курулушу токтоп калган ЖЭП-2 деген объектиси бар экенин өкмөттүн эсине салды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев энергетиктерге бардык зарыл эсептөөлөрдү жүргүзүп, шаардык экинчи жылуулук электр борборунун ишин жандандыруунун оптималдуу жолун таап, инвестициялык долбоорлордун натыйжалуу моделин сунуштоолору керектигин айтты. Акыркы жолу аталган объектке кубаттуулугу 150 мегаваттка барабар жергиликтүү көмүр менен иштеген 2 от казан коюу сунушун мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев берген. Бирок Абылгазиев ЖЭП-2 көмүр эмес, газ жана мазут менен иштөөгө ылайыкташаарын билдирди. Бирок жеке колдорго өтүп кеткен тилкелерди кайтармайынча долбоорду ишке ашыруу мүмкүн эмес. Чейрек кылымдан ашык убакыттан бери жарым-жартылай курулган станциянын өзүнүн темир тезектеринин эскилиги жетип, айланасындагы жер аянты тарып, катар-катар үйлөр курулду. 2005 жылдагы март революциясынан кийин жылуулук электр борбору курула турган жер өзүн билемдик менен жеке колдорго өткөндөн кийин мыйзамсыз ээленип кеткен аймакта 1000ге жакын үй түшкөн. Эгер жылуулук борбор ишке кирсе, алардын тагдыры эмне болот? Кабарчыбыз токтолот. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушун баярлагандардын алды мындан 14 жыл мурун келип үй салган. Алардын бири Жакшылык Шабдановдун айтымында бул жердин кооптуу экенин же мыйзамсыз экенин эч ким деле эскерткен эмес. Ошол учурдагы бийликтин курулушка уруксаат берген чечиминин негизинде үй курганбыз дейт. Сатып аткан кездерде, например, бирөө келип айтты: бериңер, незаконный болуп калбайбы? Чынында кызыл китеби барбы? Берилет, распалса өткөнбү десем, өттү деди. Анда биринчи мага решение көргөзгүлө деди. Биринчи решение өтсөм, ал мага айтты. Решениени алып келип берди. Именно ошол жерде акиматтын килте келген акимдин колу турат, печат турат. Менин атымдан нам чыгып турат. Ошол кезде мен сатып алгам да. Эми жашоочулар билбейм, эми ушунча тамды салып коюп кайка барат. Өкмөт муну төлөп деле бере албайт. Например, мына баш жагы бир каяктагы бир казакка карайт. Частныйга өтүп кеткен. Мына муну көрүп атсыздар. Мына Дунган, Ивановка, Дунгандарга. Бу жерден китилап Урошке чыгышат. Совет мезгилинде ЖЭП-2 курууга 136 гектар жер бөлүнгөн. Учурда жалпы аянтын ичинен болгону 62 гектар гана калыптыр. Маалыматка ылайык 2005 жылы жылуулук электр борбору курула турган жер өзүн билемдик менен жеке колдорго өтүп, ЖЭПтин айланасына мыйзамсыз 1000ден ашык турак үй курулган. Мындагы тургундар жерди сатып алышканын айтышып, бул аймактан көчүүгө макул эмеспиз дешет. Өтө эле мындай чектешип калган үйлөргө өкмөт кандайдыр бир төлөп бериш керек да, ал адамдарды чыркатып көчөгө калтырып койбош керек. Ар биринин истижаты бар, канча деңгээлде үй салган, ошого жараша бир өзүнүн эли болгондон кийин ошого бир жоопкерчилик кылып, ал адамдарды ыйлатпастан бир үйбү же кандай бир условия түзбөш керек ошол адамдарга. Сүрдүргөнгө акылары да жок болуш керек, сүрдүрө албайт. Бул жерде канча жылдан бери элдер жашап турушат. Анан чечишип документ чыгат деп, мына чыгат деп айтып атышат, бирок эми чыгып калар деп үмүттөнөбүз. Сүрдүргөнгө биз уруксат бере албайбыз, бербейбиз эч качан. Адистердин айтымында ЖЭП-2 көмүр эмес, газ жана мазут менен иштөөгө ылайыкташкандыктан адамдардын ден соолугуна кооптууну жаратпайт. Ошондуктан бул чөлкөмдө жашаган тургундардын башка жака көчүрүлүшү же ошол жерде калтырылышы азырынча белгисиз болуп турат. Ал эми 33 жыл мурун курулушу башталып, бирок иштетилбей турган объектти реконструкциялоо чоң суммадагы каражатты жана көп убакытты талап кылат. В настоящий момент станция не работает, уже прошло порядка 20. ЖЭП-2 курулуп бүткөндөн кийин дээрлик чейрек кылымдан бери такыр иштетилбей турат. Ошондуктан ремонт иштери узакка созулат. Жабдыктар эскирип, чирип калгандыктан жаңы техникаларды сатып алуу керек. Бул үчүн жок эле дегенде 5 жылдай убакыт талап кылынат. Биз аны кантип ишке киргизүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Эгер ишке кирсе жогорку жал, ортоңку жал жана төмөнкү жал дагы башка ошол тараптагы кичи райондорду жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздайт. Те котлоагрегаты, которые там уже есть. Эксперттердин айтымында электр борбору газ менен иштегенде деле тургундарга коопсуз деп айтууга болбойт. Анткени ага жанаша жайгашкан курулуштар техникалык коопсуздук эрежелерге туура келбейт. Негизи мындай жогорку чыңалуудагы электр борбору менен турак үйлөрдүн коргоо зонасынын аралыгы 250-300 метр, жок эле дегенде 150 метр болушу керек. ТЭЦ-ни иштетиш керек эле, бирок аны иштетиш аябай кыйын болуп калды да. Себеби тегерегинде бир топ эл үй салып алып, охранный зона дегениме калбай калды да. Анан кийин энергетика боюнча ал жерде чыңалдын астына үй болуш, адам болуш
болбош керек. Бир кезде Кыргызстанда жерди баягы күчкө салып талашып меткенде, ошол кезде прокурор Иванцов деген болчу, Кыргызстан прокурор. Ал бир чогулушта айткан: ушуну уруксат берсек, кийин аябай көзөмөлдөй албайбыз. Чатак көп болуп калат депчи. Жерди мындай айдоо жерлерди бербеш керек деп. Анан ТЭЦ-2 куруп баштаганда газ менен болмок да анын бардыгы. Россия жакшы эле куруп жардам берип атты эле. Жен энергетика болгондо энергетик күнүнө карата ишке киргиздик деп отчет берген. Тегерегинде могу жал жакка, бир топ жакка ысык суу үй жылытканга бармак да. Ошонун трубанын сыртындагы көп калай темирлерди эл уурдап талап кетишти. Бир топ трубаларын сыртта турган суу акчымелерди сатып баштаган кээ-бирөө. ЖЭП экинин айланасындагы жерлер турак үйлөргө жаңыдан берилип жаткан кезде энергетика боюнча эксперттер ошол убактагы бийликке бул кийин чоң көйгөйгө айланаарын эскертишкен. Бир кезде бийлик карабай эле ошол кезде эксперттер эметип атканда ТЭЦ-2-нин жанына жерди бербеш керек, курдурбаш керек деги десе эч ким аларды укпай эле койгон. Бирок ал жерден элди көчүрүш биздин эл бир жерге көнүп алса оңой менен кетпейт. Аларды кетириш үчүн аларга ылайыктуу жер таап, ал жерге көчүрүп бериш керек. Бир жагынан күчкө салып эле законду таянып иштеш керек. Бирок биздин чоңдор законго таянып иштегенди коркот. Себеби эл журт чыгат, көтөрүлүш кылат, тигинтет мынтет деп оңой менен ал колунан келбейт го деп ойлойм. Учурда Борбор калаада жалгыз жылуулук электр борбору шаардыктарга жылуулук жана электр энергиясын жеткирет. 2018-жылы кыш шилдеде ЖЭП күтүүсүз аварияга учурап, шаар тургундары бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштерине каражат жумшоодо коррупция бар экени аныкталып, бир катар чиновниктерге кылмыш иши козголгон. Адина Досумбетова, Калыбек Абдымомутов, Жума Баян. Футбол Rankings инфо сайты Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын октябрь айындагы рейтингинде 3 позиция жогору көтөрүлөрүн кабарлады. Бул айда улуттук команда 2022-жылы өтө турган дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунун алкагында өткөрүлгөн мелдештерде 2 жолу жеңишке жетти. Бишкектеги Мьянма менен болгон беттеште ак шумкарлар 7-0 эсеби менен оюнду жыйынтыктаса, Улан-Батордо монголдорду 2-1 эсеби менен утуп алды. Сайттын талдоочуларынын пикиринде Кыргызстандын курамасы рейтингде 3 позицияга көтөрүлүп 94-орунду ээлейт. Муну менен катар эле упайы да 15ке жогорулап, жалпысынан 1252-ге жетмекчи. Эске салсак, рейтинг 24-октябрь күнү жаңыланары күтүлүүдө. Буга чейин команда былтыркы жылдын апрель айында эң жогорку көрсөткүчкө 75-орунга жеткен. Азыр Кыргызстан турнирлик таблицада Тажикстандын алдында. Биринчи орунда Жапония, анын упайы 9, кезектеги беттеш 14 ноябрга белгиленген. Анда биздин курама Бишкекте Жапония менен ойнойт. 15 октябрда футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Монголияны футболчуларын 2-1 эсебинде жеңип алды. Мелдеш Улан-Батырда өттү. Оюндун 14-мүнөтүндө улуттук курама команданын оюнчусу Гүлжигит Алыкулов атаандаштарынын дарбазасына гол киргизип алгачкы эсеп санын ачты. Ал эми беттештин 42-мүнөтүндө курама команданын оюнчусу Мирлан Мурзаев чыгарылып берилген топту голго айлантып эсеп санын 2-0 кылууга жетишти. Ак шумкарлардын оюнуна күйөрмандык кылган кыргызстандыктар көп болду. Алардын арасында 12 жаштагы азамат дагы бар. Ал бул беттешти чыдамсыздык менен күткөн. Анын келечекте мыкты футболчу болуу максаты бар. Азыр мага ойногон Мирлан Мурзаевдин оюну жакты. Бирок аны 89-мүнөттө болядан чыгарышты. Сборный Кыргызстанга болеть эткен келдим. Негизи бул кабарды эжекем айтты.
өмүрүмдө биринчи жолу ушундай жерге келдим. Оюндун жүрүшүндө экинчи таймдын 56-мүнөтүндө Монголиянын пайдасына 11 метрлик айып соккусу берилип, монгол оюнчусу Нуржомо Седамбал топту дарбазанын оң бурчуна тээп гол жаратты. Ошону менен эсеп саны 2-1 жетти. Ал эми жалпы жыйынтык Акшумкарлардын жеңиши менен аяктады. Бул оюнда улуттук курама команданы колдоо үчүн келген күйөрмандар эмоцияларын жашыра алышкан жок. Алар акшумкарлар кийинки беттештерде да мыкты жыйынтык көрсөтөт деген чоң ишенимде. Эмоциялар албетте жакшы. Эмоциялар жакшы. Сонун негизи эле Кыргыздын жигиттери мына ошол футбол жааты боюнча биздин жалпы Кыргыз элине баатырларына келаткан өспүрүм муундарына жакшы сонун дух тартуулап келечат. Ошол духту алып буюрса да келечекте Кыргызстан дагы көп жетишкендиктерге жетет. Ошого мен толугу менен ишенем. Ошондой эмоцияларды мага берип атат ушул футбол көрүүбүз. Ошону жыйынтыктары мына буга чейин Мьянма Кыргызстан 7-0 болсо бүгүн 2-1 менен Монголияны жеңип жатабыз. Айо, эмоциональный оюн болду. Биз Кыргызстан учту 2-1. Биз ар бир гол сайган сайын кыйкырып, Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөп жада калса, Кыргызстаныбызды выход из группы эмес, чемпионат мираны 2022-ни утсун деп. Кыргызстан курама командасы жылдагыдан күчтүү экен. Быйыл Монголия, Мьянмалерге эч мүмкүнчүлүк берген жок, көпчүлүк жака. Ошо Кыргызстанды куттуктайбыз. Ошо биринчисин да көргөнбүз, экинчиси дагы аябай сонун болду. Ойлогондой болду, биз ойлогондой болдук. Кыргызстан алга ийгилик. Бул жеңиш Кыргызстан курама командасына 3 упай алып келди. Учурда Акшумкарлардын карамагында 6 упай бар. 15 октябрда F тайпасына катарлаш беттеште Тажикстандын курама командасы Жапония менен оюн көрсөтүп, Жапония жеңишке жеткен. Белгилей кетсек, Кыргызстандын Акшумкарлары алгачкы беттеште Тажикстанга 0-1 эсебинде жеңилген. Ал эми 10 октябрда Бишкекте өткөн экинчи оюнда Мьянманы 7-0 эсебинде утуп алган. Айта кетсек, учурда 2022 жылкы Катарда боло турган дүйнө чемпионатына жана 2023 жылкы Кытайда өтө турган Азия кубогуна тандоо оюндарында Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнүп ойноп жатат. Жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана экинчи орунду ээлеген 4 мыкты команда акыркы тандоо оюндарына жолдомо алат. Тандоо оюндарынын экинчи баскычы 5 сентябрда башталып, 2020 жылдын 9 июнуна чейин уланат. Айта кетсек, тандоо оюндарында тайпадан биринчи орунду алгандар 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү этабына чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Команданын кийинки эки оюну ноябрь айында Бишкекте өтөт. Жапония менен мелдеш 14 ноябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болот. Андан бир апта өтпөй 19 ноябрда Кыргызстан курама командасы кайрадан тажикстандык спортчулар менен ойномокчу. Учурда Жапония, Тажикстан жана Кыргызстан тайпада лидер. Натыйжада F тайпасына туш келген Кыргызстан, Жапония, Тажикстан командалары 6-дан упайга ээ болушту. Монголиянын куржунунда 3 упай болсо, Мьянма азырынча эч кандай жыйынтык көрсөтө элек. Белгилей кетүүчү жагдай F тайпасында Жапония күчтүү команда болгондуктан Кыргызстан тайпада экинчи орунга чыгууга тийиш. Ошондо Кыргызстан Азия кубогуна чыга алат. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Жума Баян. Сиздер жарым саат бою мен жана кесиптештерим даярдаган Жума Баяндын чыгарылышына күбө болдуңуздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.